Депутат Айжигитов Достук айылынын тургундары менен сүйлөшүп отурган видеосу тарап жатат. Анда Достук айылынын тургундары айылыбыздан кеткибиз келбей турат, бирок чоңдор эмне десе ошону кылабыз деген сөздөрүн калтырган. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Туулуп өскөн айылың кет болсо булмай жашооң түгөдү деген сөз экен да. Мен уже мындай өзүмдү ким экенимди далилдей албай калган состоянияга келдим да. Карап өтүп кетиптир дегенден кийин мен уже мекени жок адаммын чындыгындачы. Кыргызстан мен мекеним болгону менен мен туулуп өскөн айылым жок да уже. Кийин барып өзүнүн эмелерге сен каяктансың десе мен уже каяктан экеним жок, мен жер ал жерде биздин ата бабаларыбыз өткөн, баткен достук негизи эле баткендин өтө кимдер үчүн кандай, мен үчүн мааниси өтө терең. Баткен үчүн, Кыргызстан үчүн Баткенге чеп болуп турган айыл болчу. Билген кишиге да. Ошо тажиктер бизден сестенип, бер жака чыгалчу эмес. Азыр 91 гектар берилди, анан алмашылды деген менен Баткенден сиз билесиз да. Кызыл белге чейинки, берки Төрткөлгө чейин канчалаган гектар жер. Ал жерде биздин ата бабаларыбыз жатат негизи. Мен энем 77ге чыгып, 78ге келди. Египеттен бир тууган агам өтүп кетип, өлүгүн бул жака алдырышкан да. Анан ал киши 15 жыл Египетте, Каирде, Аль-Азхар университетинде окуду эле. Анан алыста жүрүп, куса болуп, сагынып, жетпей жүрүп өлүгүн көрүп калдым. Ошонун жаныга мени койгула деп алдына мүрзө каздырып койгон экен энем өзүнөчү. Ошо өтүп кетти деген күнү 3 күн такырындай неме кыла алган жокпуз да. Кетишке ыйлап атты. Мен Карабакта калам дейт да, мен тажик болуп, тажик паспорт берсе да мейли, лишь бы мени баламдын алдына көмсүн. Мен ошол жерде өлүгүм калсын, же болбосо кичине эртерээк эле өлүп калбаптырмын. Ошонун жанына жатсам, оң жагымда Абубакир жатат деп мен санам тынчып, өлүгүм тынч жатмак. Мен эми кантип жашаймын? Ошо Египетте өлгөн баланы бияка алдырып келип, ушу Баткенде туруп алдыга бара албай каламынбы деп аябай өкүнүп атышат. Бардыгынан дагы жакынкы арада өлгөн агаларыбыздын эжелери, карындаштары сөөгү чири элек болчу, эми булар эмне кылат, бул өлүктөрүбүз эмне болот? Биздин айылыбызга чындыгында өтө оор болуп атат да. Эми чындап эле Кыргызстандын келечеги үчүн ушу биздин айылыбыз курмандыкка чалыныш керек болсо, Кыргызстан үчүн бардыгыбыз эле макул дейбиз. Бирок аябай эле жоготуу болуп атат Баткен үчүн. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Leylek bugün uşulatmadı, çekim boyunca толук akıllarda kaldık. Men Leylek'teki milyon adamların için ilahı bile tamam. Biz o yol Narak'tan Türkiye'de Tacik'te ben bana aslan özüm için anlatsam. Bir ödev açıklardan alsın. Özümün Narak'tan köylerime çeçek, varlığını karap, kanday adamlar belge geldi. O şöyle 275 hektar arenda alıp koşunda bir yaşap koyduk. Biz kaçan ürünüyoruz çıldıkta aytkanlar. Biz bir eke aytağız, kalganı bağırdığı, bundaydın dağı çek olur tamam. Bundaydın da çek olur, oğatırdın da çek olur, bir o evi dağına oğat çek olur dedi. Yüreğim dikildi atar, koşunduktan hava sizge ömür. Çeksiz bakın, Batken'in atması oldunuz.
Kırgızstan geldi, ben tanıtasakal oldu. Adım Ali. Мен ушул жерде туулуп, ушул жерде өсүп, ушул жерде окуп, ушул жерде чоңойгонмун. Ушул биздин айылыбыз аябай жакшы айыл эди. Макул бошко айласыздан макул болуп калдык эми. Ошо эмне кылабыз эми? Чоңдор не десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошол эми өзүнүн айылыбыздан чыккыбыз келбейт эди. Азыр эми үйүңүздү салып берет да, балдарыңыз барбы? Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Мен тайтамдын үйүндө отурам, тайтамдын үй жайыдамын. Бул Достук айылынын тургуну Айзадахан Бостоонова. Ал бүгүн башка айылдаштары сыяктуу Баткен шаарына жакын Бужум айылына караштуу Четбулак жерлигине көчүүгө макул болду. Анын алдында бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолугуп, көчүрүү маселесин талкуулаган. Жыйынга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов катышкан. Тоқ қана шифер бар, анан тигиндей кылдым эле, мындай кылдым эле, отун потундарды уят эле болот. Уят болот. Биз шарт түзүп берип атабыз го. Үй салынып бүткөндөн кийин берден кийимдериңерди аласыңар, төшөк-пөшөктөрүңөрдү алып туруп чыгып кетесиңер. Калганы калат. Bundan keyin buyursa жаңы айылда bir жакшы той өткөрүп, чоң да ошол жерде майрамга. Президенттин облустагы өкүлү Айбек Шаменовдун айтымында достуктуктар үчүн жаңы конуш 3-4 айдын ичинде курулуп бүтөт. Азыр 3-4 айдын ичинде үйлөр курулат, ошо менен көчүрүп кетебиз Достук айылын тургундарын. Азыр элдин баары ыраазы болду. Биз сунуштаган эмелерге. Элдин баары ыраазы болду. Өзүңүз деле көрдүңүз азыр. Өзүңүз катыштыңар, көрдүңүз. Жок, эмки жумада эле башталат. 6 айга чейин да. 3-4 айдын ичинде бүтөт. Облустук жетекчилердин айтымында ар бир үй ээси үчүн 5 соткадан жер тилкеси бөлүнүп, өкмөт бардык шарты бар турак жай куру берет. Жалпы 71 үй курула турганы белгилүү болду. Мындан сырткары мамлекеттик актысы бар жер тилке ээлерине 5 соткадан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызылбел айылынан 9 гектар жер ажыратылары айтылды. Достук айылындагылар ичара акылдашып, сунуштарын бүт айтышкан. Жалпы талкуулангандан кийин аларга түзүлгөн шарттар, берилүүчү жайы, аянты жана башка маселелери кийин талаш жаратпай тургандай чечилсин деп макулдашышкан. Ошол азыр эми бардыгы бир добуштан бардыгы макул болду, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар түрдүү суроолор туулду. Анан калган өздөштүргөн жерлери, башка жерлер боюнча кийинки этапта өзүнүн этабы менен кетет ар бир нерсе. Ошол азырынча жакшы болду. Себеби ошол биз өзү Баткенге кетишибиз керек эле. Эл акыркы күндөр жашабай эле койгондо мен айыл башчы катары туура эле сөзүмдү айтайын. 35 эле үй жашайт. Азыр бул жерде мен элимди жамандабаймын. Кээ бирлери келип жашабагандар келип атат. Атасындай чогулуш дегенде ушул күнгө чейин ошолор келгенин мен көргөн эмесмин. Достуктун тургундары азыркы кырдаалдан улам чек араны чечүүнү колдогону менен айылды таштап чыгып кетүү оңой болбосун айтып жатышат. 2 балам иштеп жүрөт. Келин бетте. Айласы жок, келин бар бетте. Неврелер бар. Айла жок да тыгылып отурабыз. Ана ошо үй. Канча адам бар? Бардыгы окшош үй болгондо, о мурунку үйлөрүбүз катта эди. Эми кандай болот азыр оякта дагы ким билет. Аллахтын көрсөткөнүн көрөбүз да. Пешенеге жазганы. Өткөн аптада жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоорун бекиткен. Эки өлкө чек арасын тактоодо айрым жерлер алмашылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга калтырылып жазылган. Ал тапта президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтты. Кайсыл жерде дайыма чыр чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык деген президент Жапаров. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.